Бисмилля, сабагыбызды улайбыз. Бүгүн ушул домма у менен улана тургандар. Мисалы, алиф жазылса, бул кандай болот? А. Болчу. И. Мындай болсо, у. Ушу домма дейт. Бул фатха, а, и, касра. Бул у. Ушу у менен жазылган тамгаларды практика кылабыз. Мисалы, бул кайсы тамга? Абдрахман? Айн. А эмес, айн бул. Булчу? Мариям? Та. Булчу, Абдулла? Коф, Айн, та, коф. Эми ушу үч тамганын ти, ко деп жазабыз азыр. Айн башталгы жазылышы ушундай болот. Андан кийин ти, акыркысы. Кандай кылабыз? Ти, ко. Ошондо баштаңкы жазылышы, таанын ортоңку жазылышы, биякта коф. Акыркысы ошош. Ти, ко. Кайсы тамга бул? Каф. Мариям булчу? Та. Абдулла булчу? Ба. Эми ушунун туштарын жазыш керек да. Каф. Кутиба деп жазабыз, Кутиба. Кафтын башкы жазылышы мындай болот да. Кафтыкы. Кутиба. Анан б өз эри жазылат. Кутиба. Могу кафтын башкы жазылышы. Бул та. Бул ба. Кутиба. Бул кайсы тамга, Мариям? Ро. Абдрахман булчу? Син. Син, туура эле. Бул Абдулла? Мим. Эми ушуну жазабыз. Дома менен жазып атабыз, Русима деп жазыш керек. Мындай го, мынта жазылат. Русима. Бирок араб тилинде башкы, ортоңку, акыркы деген бар да. Ошо мен кантип жазабыз? Башкысы Руси, акыркысы ма. Русима. Мим. Мариям? Нун. Анан Абдулла? Айн. Эми муну не деп жазабыз? Муниа деп жазыш керек. Муниа. Кантип гана көрөлү. Мимдин башты жазылышы. Анан ортоңкусу нун. Анан айн. Муниа. Муниа. Бул нун. Син. Анан я. Эми муну не деп жазыш керек? Нусия деп жазабыз. Нунун башкы жазылышы, синдин ортоңку жазылышы, анан я. Нусия. Кана? Нусия. Фа, айн. Ушинтип турчу. Анан лам. Фа, айн, лам. Эми фуиля деп жазабыз. Фанын башталгы жазылышы. Фу. Анан айнын ортоңку жазылышы. Анан лам. Фу.
и фуиля. Жерде мындай айын біраз окушпай калды. Өчүрүп туруп көрсөк болобу ошол жерде мындай оңдоп жазайлы. Мындай жазыш керек, фуиля. Дот тамгасы, до, ро, анан б тамгасы. Дороба. Дороба биз эмне деп жазыш керек? Дуриба деп жазабыз. Дот, ду, дури, Ба. биз жазат. Дуриба. Дуриба. То, торо, ха. Биз эмне деп жазыш керек азыр? Туриха. Туриха деп жазабыз. То баш кызы жазылат. Анан ро, ту, ри, ха өз эле жазылат. Туриха. Лу, ли, ду, ло, лям. Эмне деп жазыш керек биз азыр дома кылганда? Лулима. Лу, И. лули, Ма. лулима. Лулима. Браво. Лулима. Кайын, лям. Бул кайсы тамга, Мариям? Азыр акыркы гулиба деп жазыш керек эми ушуну. Гу. Анан кайсы тамга, Мариям? Лям. Лям, гули. Абдурахман, анан кайсы тамга? Табы. Ба. Ба. Гулиба. Ха. Дәл. Анан я. Эми ушуну эмне деп жазыш керек? Худия. Худия деп жазабыз. Ху. Ди. Худи. Худия. Кайсы тамга, Абдурахман? Ва. Ва. Жим. Вода. Дәл. Эмне деп жазыш керек биз? Вужида. Вудида. Вудида. Ву. Жи. Ой, туура эмес жаздык. Себеби биз ортодо жазып атабыз да. Ортодо келгенде кантип жазылат? Мындай кылабыз, жи. Да. Ужида. Ужида. До. Дот. Анан Айн. айын. Эми эмне деп жазабыз? Вудиа. Удия. Вудиа. У. Ди. Уди. Анан А. Вудиа. 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 Рахман. Са. Шин. Шин. Булчу. Мариям, бул кайсы тамга? Ро. Ро. Ба. Шуриба. Муну дома менен жазыш керек. Эмне деп жазабыз? Шуриба. Шуриба. Шан башкы жазылышы. Шу. И. Шури. Ба. Ба. Шуриба. Шуриба. Фа. Фа. Булчу. Та. Фа. Та. Ха. Фатаха. Эмне деп жазышыбыз керек? Футиха. деп жазабыз. Фу. Ди. Тан ортоңку жазышы.
Ханы акыркы жазылышы улап жасабыз, э? Ай. Ошпой калды. Футиха. Риян, дәл, э? Дәл. Абдурахман булгайсыздан го? Бә. Абдулла булгайсыздан го? Айн. Гайн. Азду. Ду. Ду. Би. Ду, би. Жоқ, doğru емес. Ду, би. Ду, би, ға. Ду, би, ға. Ғауыз тұр емес. Мындай жақсы жазылбай қалдық, қайра жазабыз. Мындай келіп, мындай қылып қойсақ, қайын болып. Ду, би, ға. Практика, ушинтип практика кылып жазып неме кыла берсе, жатталып калат да, жатталып.